Бүгүн сабакта биз MATLAB жүйрөсүндө функциялардын графигин түзгөндү үйрөнөбүз. MATLAB жүйрөсүндө сызыктуу масштабта бир өзгөрмөлүү функциянын графиги plot функциясынын жардамында түзүлөт. Мисалы үчүн биз sinus x жана cosinus x функцияларынын графигин 0-дөн 2-ге чейинки интервалында түзүп көрөлү. Түзүш үчүн MATLAB программасын ачабыз. Бул жерге биринчи биз функциялардын маанисин жазышыбыз керек. Мааниси төмөнкүдөй жазылат. X барабар 0 кош чекит 0,001 кош чекит 2. Бул жолчо бизде эмнени түшүндүрөт? 0 жана 2 бул интервал. Мындайча айтканда биздин функциябыз 0-дөн 2-ге чейинки интервалда түзүлүш керек. Ал эми кадамы 0,001 болуп берилиши керек. Андан кийин биз кайсыл функциянын графигин түзүп атабыз. Ошол функцияны жазабыз. Y барабар sinus x. Жазгандан кийинки жолчого биз plot функциясын жазабыз. Ал төмөнкүдөй жазылат. Plot кашанын ичинде x, y. Бул жолчо эмнени түшүндүрөт? X бул функциянын мааниси, ал эми y биз түзө турган функциянын графигинин белгилениши. Жазып болгондон кийин экрандан жугууну алыш үчүн Enter клавишасын басабыз. Мынакей биздин көз алдыбызда y барабар sinus x функциясынын графиги түзүлдү. Эми биз y барабар cosinus x функциясынын графигин түзөлү. Ушул эле жерде биз y барабар cosinus x деп жазып алсак боло берет. Кийинки жолчого өтөбүз дагы. Башынан plot кашанын ичинде x, y деп жазып коюшубуз керек. Жугууну алыш үчүн Enter клавишасын басабыз. Мынакей бул y барабар cosinus x функциясынын графиги. Биз sinus x жана cosinus x функцияларынын графигин бөлөк-бөлөк чыгарып көрдүк. Эми ушул эки функцияны эле бир эле окнодо чыгарып алсак болот. Ал үчүн баягыдай эле маанилерин жазып алабыз. Y барабар sinus x функциясы деп жазабыз. Эми кийинки жолчодо биз cosinus x функциясын бошо чыгарыш үчүн y барабар sinus x менен окшошуп калбаш үчүн биз cosinus x функциясын башка өзгөрмө менен белгилеп алышыбыз керек. Мисалы үчүн z деп койсок болот. Z барабар cosinus x. Андан кийинки жолчодо plot кашанын ичинде x өтүр y өтүр кайрадан x өтүр z кашаны жабабыз. Өтүрлүү чекит белгисин коебуз. Бул жерде кашанын ичинде x менен y эмнени түшүндүрөт? X бул мааниси, ал эми y бул y барабар sinus x графигин түшүндүрүп турат. Андан кийинки дагы бир x'ин жазылышы cosinus x функциясына берилген мааниси. Мындайча айтканда экөөнө тең бирдей маанини жазганбыз. Ошол себептен эки жолу x жазылган. Ал эми z бул cosinus x функциясын z өзгөрмөсү менен белгилеп алганбыз. Жолун алыш үчүн Enter клавишасын басабыз. Мынакей көз алдыбызда бир эле окнодо y барабар sinus x жана y барабар cosinus x графигин түзүлүшү. Демек, ушундай жол менен биз графиктерди түзүп алсак болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.